Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар. Биз республикалык штабтын пресс-борборунда брифингти баштайбыз. Республика боюнча санитардык карантиндик пункттардагы эмдөөнүн жүрүшү тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин транспорттогу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Рысбек Садыгалиев айтып бермекчи. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. О работе вакцинации и санитарных карантинных пунктах границы по республике расскажет главный врач Центра государственного санитарного эпидемиологического надзора на транспорте Министерства здравоохранения и социального развития Рысбек Садыгалиев. Вам слово. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио окуучулар. Сиздердин назарыңыздарда Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин транспорттагы мамлекеттик санитардык өнүктүрүү көзөмөл борборундагы астындагы 12 санитардык карантиндик көзөмөлдөө пункттары бар. Алардын ичинен үчөөсү аба каттамдарында жайгашкан, бирөөсү Манас эл аралык аэропортунда, бирөөсү Ош эл аралык аэропортунда жана бирөөсү Ысык көл эл аралык аэропортунда жайгашкан. Бир санитардык көзөмөлдөө пункт бул Кайыңды темир жол станциясында жана дагы 8 автотранспорт өткөрмө пункту бул автотранспорт өткөрмө пункттарында чек арада жайгашкан. Алардын бардыгында алгоритм эрежелеринде иш алынып барылат. Ал эми транспорттук көзөмөлдөө пункттарында иштеген бардык кызматкерлердин эмдөөдөн өткөн. Негизи инфекциянын булагын аныктоодо чек ара бажы кызматы, ветеринардык, фитосанитардык кызматы жана жергиликтүү бийлик менен иштерди чогуу биз жүргүзөбүз. Жалпы санитардык карантиндик көзөмөлдөө пункттарында атайын даярдыктан өткөн медицина кызматкерлери иштешет. COVID-19 байланыштуу эпидемиологиялык эрежелер күчөтүлгөн тартипте иштөөдө жана мобилдик группалар менен чогуу бирге иш алып барышууда. Бардык көзөмөлдөр пункттары керектүү дезинфекциялык каражаттар менен камсыздалышкан. Эң башкы максаты өлкөнүн санитардык эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылуу жана башка мамлекеттерден өтүп келүүчү өтө коркунучтуу жугуштуу оорулардын алдын алуу, аларга бөгөт коюу, ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында бардык көрсөтүлгөн шарттардын негизинде иштерди жүргүзүү болуп саналат. Ошондой эле эпидемиологиялык кырдаалда элдин саламаттыгын сактоо максатында 3 багытта иштер жүргүзүлөт. Биринчиси инфекциянын булагын аныктоо, эпидемиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү. Экинчиден инфекциянын жугуу жана таркоо жолдоруна бөгөт коюу, изоляция жана обсервация иштерин жүргүзүү. Үчүнчүдөн адамдардын иммунитетин көтөрүү, бул массалык эмдөө иштерин жүргүзүү. Ар бир өткөрмө пункттарда мобилдик изоляторлор жайгаштырылган. Эгерде жарандардын арасынан инфекциялык ооруларга шектүүлөр болгон болсо, тез арада убактылуу изоляцияга алынат. Атайын мобилдик группа келгенче санитардык талаптардын бардыгы учурунда сакталат. Ар бир өткөрмө бөлүмдөрдө азыркы учурда ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы түзүлгөн. Кошумчалай айтып кетсем, азыркы кырдаалга байланыштуу Манас, Ош жана Ысык көл аэропортторунда Достук жана Кызыл Кыя автомобилдик өткөрмө пункттарында эмдөө кабинеттерин ачтык. Кыргыз Республикасынын транспорттук мекемелеринде инфекциялык оорулар аныкталса же эпидемиялык мүнөздө болсо, ошол мекемелерге же транспорттук объектилерге карантин, обсервация киргизүү тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык министрлигине биз билдирүү жасайбыз. Инфекциянын жугуу жана тароо жолдоруна бөгөт коюу үчүн дезинфекция иштери инфекция чыккан аймактарда өз убагында жүргүзүлүп турат. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө азыркы учурда Синофарм, Казвак жана Спутник V вакциналары менен жүрүп жатат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөрдүн тандооңуздарга жараша түрлөрүнүн бири менен эмдөөдөн өтсөңүздөр болот. Өз өлкөбүздүн патриоту бололу. Коронавируска каршы күрөшүүнүн бирден бир эффективдүү жолу бул эмдөө болуп саналат. Ошондуктан урматтуу
жердештер, эмдөөгө бардыгыңыздарды чакырып кетем. Халктын 70%-нан өйдө эмдөөдөн өткөндө жааматтык иммунитет пайда болот. Ошондо биз коронавирусту жеңебиз. Эмдөө бул адамзаттын медицинадагы илимий жетишкендиги деп эсептейм. Эмдөө жолу инфекциянын жеңүүнүн жолу. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Позвольте ознакомить вас с проводимой работой санитарно-эпидемиологической службы на транспорте. Самым основным направлением в нашей работе является это недопущение завоза и распространения карантинных и особо опасных инфекций на территории Кыргызской Республики. Также наша работа проводится в соответствии с соглашениями и требованиями Евразийского экономического союза, соблюдая основные условия и правила. На данный момент у нас имеется 12 санитарно-карантинных пунктов, которые размещены в международном аэропорту Манас, в аэропорту Иссык-Куль, аэропорт Ош. Из них также 8 санитарно-карантинных пунктов размещены на границах автомобильной дороги, и один санитарно-карантинный пункт размещен на железнодорожной станции Каинда. Работниками санитарно-карантинных пунктов проводится надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил согласно законодательства и алгоритма работы на авиационных, автодорожных и железнодорожных сообщениях при пересечении государственной границы Кыргызской Республики. На местах работниками нашими тесно сотрудничаются с пограничная, таможенная, фитосанитарная, ветеринарная служба и местная госадминистрация. На данный период в связи с эпидемиологической ситуацией нашей службой открыты 5 прививочных пунктов против коронавирусной инфекции. Если рассказать, именно они расположены в аэропортах Манас, аэропорт Иссык-Куль, аэропорт Ош, а также на пунктах пропуска Кызылкыя и Достук. Там же работают специально подготовленные, обученные медицинские работники. На данных прививочных пунктах созданы все условия для получения вакцинации гражданам нашей республики, а также и иностранным гражданам. В данное время наши работники получили вакцинацию все, и которые уже имеются переболевшие и медотвод. С гражданами при пересечении границы нами проводятся просветительные работы о преимуществах и эффективности вакцинации. Также мы на местах выдаем гражданам памятки, листовки на пунктах пропуска. Самый эффективный способ по борьбе с коронавирусной инфекцией является это вакцинация. Потому что при получении вакцинации в организме вырабатываются антитела коронавирусной инфекции, которые повышают иммунитет. В Кыргызстане вакцинация проводится следующими вакцинами. Это Синофарм, Казвак и Спутник Ви. Выбор можете сделать по вашему усмотрению. Проявите свой патриотизм и активно участвуйте в проведении государственной кампании по вакцинации. Уважаемые кыргызстанцы, призываем всех граждан старше 18 лет к прохождению вакцинации, так как только при получении вакцинации 70% населения будет выработан коллективный иммунитет. Пройдя вакцинацию, вы спасаете себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Напоминаем, что прямой эфир вы можете посмотреть на каналах ЛТР, КТРК, Алото-24, Пирамида, 5 канал, на радиостанции ЛФМ, Биринчи радио, на YouTube-канале и на странице Facebook МТРК ЛТР. Берегите себя и своих близких.